Азыр мен Ош шаарындагы 53-18 шайлоо участкасында турам. Бүгүн кыргызстандыктар бир гана өлкө башчысын эмес, башкаруу формасында тандап алышат. Азыр шайлоо участкаларынын ачылганына 2 саат болуп калды. Бирок мында шайлоочулардын активдүүлүгү анчейин байкалбайт. Бул участканын төрайымынын маалыматына караганда, бул жерде ушул 2 сааттын ичинде болгону 100 гана адам шайлоого катышкан. Мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан президенттик шайлоого жалпысынан 17 талапкер ат салышууда. Таңкы 8-де ачылып, жарандарды кабыл ала баштаган добуш тилкесинде шайлоочулардын пассивдүүлүгүн байкоого болот. Бирин-серин келген шайлоочулар эч кандай кезек күтүүсүз эле добуш берип кетишүүдө. Бул шайлоо участканы биз саат 7-де Чучугулак менен баштадык. 5 кандидаттардын байкоочулары болду, наблюдательдер болду. Алардын да катышуусунда шайлоо участкаларынын независимый наблюдатель, независимый наблюдательдердин катышуусунда Чучугулак өткөрүлүп, анан саат 8-де шайлоону баштадык. Биздин шайлоо участкабызда 1777 шайлоочу бар. Алардын азыркы мезгилде азыр 9:30-га 86 адам шайлоодон өттү. Бүгүнкү күнгө шайлоого биздин участкабыз бардык мыйзамдын негизинде бардык даярдыктар болду. Шайлоо пандемиянын шартында өтүп жаткандыктан добуш берүү тилкесинде коопсуздук чаралары эске алынган. Ар бир шайлоо участкасына үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан адистер бөлүнүп, алар шайлоочулардын дене табын текшерип, санитардык талаптар боюнча эскертип жатат. Биз 10 филиалдан келдик. Bir медсестра, bir врач бөлүнгөн. Анан кийин ушул жерден баары келген адамдардын баарын температурасын өлчөп атабыз. Баарына бесплатный маскаларды берип атабыз. Убагында өтүшүп атат, бар эле. Жакшы эле. Бүгүн Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдум өтүп жатат. Кыргызстан эгемендик алган 30 жылдык тарыхында бүгүн 8-чи президенттик шайлоону өткөрүүдө. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.